азыр дардактап жүрөбүз го. СССРдин убагында мынтип эле жерди карап эле короо королорго жашынып эле жашаганбыз. Алардын жашоосу да ошондой экенин элестетип коюшубуз керек да. Аякта 52 мектеп бар, кыргыз мектеби элестеткиле. Ошол жактардын баарына Кыргызстан мугалим менен камсыздап турган, окуу китептери менен камсыздап турган, алардын балдарын алып келип окутуп кайра жиберип турган. Орусчаны билет, хамма жокту билет да. Тажикстан кыргыздарды аябай сыйлайт, балдары келип бул жактарда университеттерде окушат. Ал жакта айтсам Кыргызстан, мен бардым, баргым келет дегендерди көп угасың да. Үй бүлөсүн таштап, балдарын таштап, аябай киши тиякта жүрүптүр деген сөз дагы калат да. Бул эмнеге жакшынакай жүрөт? Анткени бирөө менен жүрөт. Болбосо ушинтип жүрөт беле деп жесир калган аялды, биздин эч кандай укугубуз жок. Сенин көзүң мындай экен, анан тилди буруп сүйлөп койдуң, сен кыргыз эмессиң. Жок, ким кыргыз деп өзүн эсептесе ошол кыргыз да. Саламатсыздарбы, урматтуу Эсимде подкастынын көрүүчүлөрү, угуучулары. Бүгүн бизде конокто режиссер айым, уникалдуу даректүү тасмалардын жаратуучусу Жаңыл Жусупжан. Саламатсызбы, Жаңыл айым? Кандайсыңар? Жакшы, рахмат. Биздин чакыруубузду кабыл алып, убактыңызды бөлүп ушу Кыргызстанга келген аз убактыңызга биздин студияга келип бергениңизге ыраазычылык. Чакырганыңарга рахмат. Жаңыл айым, алгачкы эле суроом ушул: даректүү тасмага, режиссерлукка кантип келип калдыңыз? Анткени мына режиссер айым дегенде эле Кыргызстанда саналуу эле айымдарды санай алабыз да. Алардын бири сизсиз. Анан балким бизге белгилүү болгон айымдар балким азыр көбөйүп калды жаштарда. Бирок азыр кыргыз режиссер айым дегенде эле сиздин атыңыз эске келет. Ушул режиссерлукка кантип келип калдыңыз? Ошондон баштап айтып берсеңиз. Ошону чынын айтсам өзүм жакшы түшүнбөйм да. Эмне болуп режиссер болуп калдым? Анткени мен качан болсо эле камераны көтөрүп жүрчү элем да. Арзаныраак болсо эле мына кымбатын албайм. Эми камералар баягы мурда жок эмес беле, анан кийин чыга баштаганда дайыма эле алып коем да. Анан алып эле туш келип тарта берем. Өзүм журналистикадамын. Анан тартып коем. Анан кийин Кытайга да барганда ошо Кытай кыргыздарын тартып, анан кийин ошону монтаждадым да. Монтаждап отуруп анан бир убакта бүт кыйрап калды. Баш аягын таппайм да. Анан Турциядагы кыргыздарга барып, Вандагы алар тартып келдим. Эми кино тартып атам деп. Анда түшүнүктөр жок да. Кино деген түшүнүк менде такыр эле жок да. Дубль ана муну. Анан аны бирөөгө акча бердим дагы, айттым монтаждайлы дедим. Ага болсо материалдарды карап көрүп, анан башын жерге салып эле Чех кино академиясын бүткөн бала деген башын жерге салып эле ооба деп эле ошо акчага карап эле монтаждап берди. Анан Улуу тоо деп аны чыгарып койгон 19 мүнөттүк. Анан мен үчүн ошо кино болду да. Анан аны ушундай жерди карап калган эле мен үчүн жем таштады да. Ойлоно баштадым, эмнеси туура эмес болуп атат деп. Анан ушуну айтам да, дайымачы кино тарткым келет, бирок болбой атат. Ошол эле кинону монтаждап бүткөнчө бирөө монтаждап атат, бирок иштен кийин барып аны менен иштейсиң. Чынында кыйын экен да. Убакыт дагы, энергия дагы баары керек экен да. Ошонун баары тартыш, эми жөнөкөй эле бир нерсени жасаганга. Анан ошентип жүрүп бир жолу ошо Францияда окууга мүмкүнчүлүк болду. 4 айлык мен ишимди токтотуп туруп, айлыктарды токтотуп туруп 4 ай окуйм дедим. Бир аз окудум. Анда деле кичине монтаж деле, мурда тартылган материалдар деле. Бирок ошондон башталды го. Анан кийин съемкаларга бара баштадым. Өзүмдүн фильм, башка фильм чыгып 5 жылда 5 фильмди, толук метраж фильмди тартыптырмын. Толук эмес, жарым жартылай, кээ бирлери бүттү дегендей. Ошентип эле билбей эле берки ишимди да таштадым. Ошентип эле кино менен болуп калдым. Качан болсо деле, кайда болсо деле башка ишим жок азыр. Анткени көңүлдү коюш керек экен да бир нерсеге. Анан ошону менен гана жүрсөң, эми анын бардык адам мүмкүнчүлүгү жок андай. Же бала, же тууган, ар кандай кырдаалдар болот. Бирок менде ошондой мүмкүнчүлүк болгонуна мен өтө кубанычтамын.
болгон дитимди ошого коюп ушунакай ишимди улантып атам азыр. Жана эми сиздин ушул даректүү тасмалар көбүн эсе ушул кандай десем, этникалык кыргыздар деп айткан канчалык туура билбейм, бирок сырттагы кыргыздаргадар жөнүндө экен да. Анан бул темага кантип келип калдыңыз? Мен сиздин ушул үркөр үч жылдыз учуп кайда барасың, ошо памирлик кыргыздар жөнүндө даректүү тасмаңызды көрүп, мага мындай уникалдуу болду да. Мурунку көрүп жүргөн даректүү тасмалардан айырмасы аябай чоң болду. Бул темаларга кантип барып калдыңыз? Бул эми мындай болду да, азыр эми баягы кирки убакты эстеп көрсөң, ошол убакта перестройканын убагы да, Горбачевдун. Ошондо менин агам, ал өзү музыкант, анан бир аял менен келди да, немис менен. Мен эми кичине англисче билем да. Анан сүйлөшүп, үйгө чай берип отуруп калдык ал убакта. Ал немис этнографиясын изилдеген киши, анан ошол сүрөттү көрсөттү да. Бир саргарып калган сүрөт. Ошонун бир бетинде баягы жайлоодо 2-3 киши жатат да, жерде жамбаштап, кыргызчасынан. Анан ар жакта топоздор, боз үй. Анан ылдый жагында немисче жазылыптыр. Мен немисче кичине түшүнчү элем. Анан афган кыргыздары деген жазуулар жүрөт да, таң алдым да. Эми мурда кичине мындай кабарлар бар эле, бирок билчү эмеспиз да. Бизге ал эл душманы деп Рахманкул хандын кишилерин ал жөнүндө же жаманатты кылган, ошонун эсебине билгенбиз, же болбосо такыр эле билбейт элек да. Биз караңгы эле болчубуз, чынын айткандачы. Мектепте Россиянын тарыхын 4-класстан баштап жылыга окутчу. Кыргыз тарыхын бир эле чейрекпи ушундай ичке мындай жука китеп бар болчу. Кыргызстандын тарыхы деген. Ошол эле, башка түшүнүктөр жок. Анан ошондон башталды деп айтсам туура болот го. Ошондон кызыгуум башталды. Анан мен өзүм журналистикада иштеп калгандан кийин ушул темага дайыма эле кайрылып, ошого тиешеси бар адамдар менен такай байланышып, маектерди алып, дайыма кабар алып турчумун да, мындайча айткандачы. Анан ошентип алар менен да таанышып калдым. Анан кийин бара баштадым. 11-жылдан баштап Кытай кыргыздарына бардым. Анан Жиргеталда жүрдүм, Мургапта жүрдүм, Турцияга бардым. Ал жака жергиликтүү журналисттер барбайт. Барса, сел жүрдү, анан көч күтүштү, кыргыздар жоктой сүйлөшөт да. Биздикилер барбайт, анткени эми өзүбүздүн катты кыйналган турмуш болду дегендей. Анан мен болсо бара бердим. Мен туугандарыма келдим деп коюума журналисттерди киргизбейт да. Азыр бирөө барып көрсүнчү, киргизбейт деле. Ошондой жагы бар да. Анан болбой эле бара бердим, чогулта бердим, чыгара бердим. Ошентип эле анан киного өткөндөн кийин кинону тартыш керек болду да. Мен тартпасам анан кандай, ким тартат дегендей маселе болуп, ошону тартып калдым да. Биринчи тасмаңыз ошол памирлик кыргыздар жөнүндө, афган кыргыздар жөнүндө? Жок, биринчи тасма эми толук метраждуу менин 3 эле фильм бар. Азыр 3 проекти даярдап атам. Биринчиси Кара тегинден кат, бул Жиргеталдык кыргыздар тууралуу. Ошол жерде бир айылда жарандык согуштун мезгилинде, Тажикстанда жарандык согуш болгон 92-97 жылдары. Ошол убакта бир учак келет дагы, согуштук учак. Өлгөнгө ураткан ошо айылдыктардын машинасын бомбалайт. Анан кийин ага эч ким кечирим сураган эмес, эч ким компенсация төлөгөн эмес, эч ким соттолгон эмес. Ошол ойдон жым болуп эле калышканда байкуштардын ошол кайгы капасы, 2 бала өлгөн, бирөө бүтүн жоготкон, анан 5 киши өлгөн да. Анан ошентип эле жүрөгү төрүндө так бойдон эле калганда ошол айылдын тагдыры деп айтса болот. Ошо Кара тегинден кат деген. Ошо Кара тегинден кат жана баарыбыз Кыргызстанда бардык биздин көрөрмандар деле көрсө керек, соц тармактарда, Инстаграмда бир кыргыз кыз айтып, орусча да билет, тажикче да билет, англисче билет деп айтып жүргөн. Азыркыга чейин мен дагы үйдөн дагы мына жолдошум, кызымды, кичинекей кызымды, менин кызым англисче да билет, кыргызча да билет деп азыркыга чейин эле тамашалап айта берет да. Ошол видеону сиздин тасмадан үзүп алышкан, кантип ошо Жиргеталга барып, ошо Мургап кыргыздарына кирип калдыңыз? Кайсы жылы тартылды? Анан ушул
деги эле ушул даректүү тасманын тарых таржымалын айтып берсеңиз. Эми жерге талга барып эле жүргөм, бирок кино тартканы биз 14-жылы бардык. Тарыхта биз таксист деген такси драйвер деп могу жакта андай деле кино бар да. Анан бирок ошо бир такси айдаган бала менен тарта турган болуп, бирок ал жоголуп кетет. Ал жактагылар коркот да негизичи, мындай жөн эле киного тартылып же бир нерсе сурап жибереби деп чочулашат. Сак болуш керек да. Мен ошентип ойлойм да. Анын атасын кичинекей кыскача фильм тарткам. Ал жоголуп кетти, анан башка жол менен иши кылып анан бардык да. 14-тө барып, ошо 15-те бүтүрдүм. Анан ал жакта эми мен кинону биринчи жолу тартып атсам, чалдык уйду болуп эле ар нерсени тартып эле аттым да. Булардын жашоосун көрсөтүш керек дейм. Бирок кинону кантип тартып атканын эле билбейм да. Азыр эми кичине кыйын болуп атпаймынбы? Азыр билем да эмне тартып коюп атканымды. Анан ошентип тартып жүрүп, ошо айылды көбүрөөк тарткан экенмин. Ошонун биз монтаж кылып кино кылып чыгардык да. Анан 6-жылы Роза Отунбаева эжебиз өзү айтып премьерасын уюштуруп берди. Анан ошентип ал кино негизги эл аралык премьерасы Францияда өткөн, дүйнөлүк премьера деп коет. Анан Чехияга да бир фестивалга өткөн. Анан кийин казактар көрсөттү. Анан кийин алар дагы буякта көрсөттү. Бул жака алып келип былтыр. Анан кийин азыр Казакстанда ошондой VOD деп коет экен го. Интернетте көрсөтүлөт 1,5 жылдык. Ошого алышты, ошентип эле колдошот да өздөрүчү, жактырышат алар дагы. Жаңы эже өзүнүн аты жөнүндө айтып берсеңиз, кара тегинден кат деп эмне үчүн ушундай атка токтолдуңуз, эмнени түшүндүрөт? Англисче аты That is from the Pamirs. Памирден кат да эми. Мен балама жазган катым ал жакта бир эми бул өзүнүн жолу таап ошондой тартканда өзүнүн уулума жазган катым. Анан ошол эле убакта ошол жактагы жашоо кетип атат да. Экөө катарлаш кетип аткандай. Памир деп айтканыбыздын себеби чындыгында анан мени мургапчылар урушту да. Эмнеге Памир деп айтасыз? Ал деген жерге тал, алар деген андай, анын алар мындай деп кетишет да, өздөрү катуу кетишет. Анан мен аларга айттым, географияны, картаны карасаңар, жерге тал деген ошол коммунизм чокусу бар го, ошонун ал Памирдин батышы, ал деле Памир. Анын үстүнө биз ошондой кеңештик да, эл аралык тилде Памир деген сөз белгилүү да, кара тегинде эч ким билбейт. Анан ал чындыкка деле туура келип атат. Ошон үчүн Памирден жердин аты. Кара тегин болсо, мисалы силер Ошко барсаңар, бардыңыздар да? Андан ары Сары Таш жакка барганда, оңду көздөй кетсеңер, ошол жерде узун өрөөн жатат го. Чоң ала өрөөнү да. Бул жакта Лениндин чокусу бар. Аты Желайдар. Ошонун алдынан өтөсүң дагы, анан Тажикстандын чек арасына келип жетесиң. Ошол жерде Улуу Карамык деген айыл бар. Чек арада. Нар жагына өтсөңөр, Кичи Карамык, кыргыздар жашайт. Ошол жерден башталат кара тегин өрөөнүчү. Тажиктер бул 5 сала да. Ошонун бир саласы бул кара тегин өрөөнү. Бурда ошол менен жүрүп отуруп Дүйшөмбөгө жетесиңер. Ошо жерге талдан башталган жол 13 кыштын күнү биз 10-саатта жеткенбиз да. Анан Дүйшөмбөгө жетесиңер. Ошол аралыкта кыргыз деген кээ бир айылдардын аталыштарын көрөсүңөр да. Эми жерге тал бүтөт деп атат эле. Андан ары дар мына болуп кете берет. Анан ошо кыргыздар көбүрөөк жашаган да. Анан кыргыз кайың сааганда дегендей сөздөр бар го, ошолордо ошол жерлердин аталыштары бар. Андан кийин өзгөргөн да эми баягы ар түрдүү себептер менен баргандар, кайра калып кеткендер, анан азыр кетип атышкандар, кайра кайтышат балбир туулган жер мекен депчи. Турмуш эми өйдө ылдый боло берет. Азыркы заман ошондой мезгил. Ушул жерге талдыктар өзүлөрүнүн жерге тал алардын ата мекени, ошо алар жашаган жери катары эле белгилеп келет да. Анан азыр көп тарыхчылар, изилдөөчүлөр айтып коет, ушул Тажикстан менен конфликттен кийин жерге талда мургапта кыргыздар азайып кетти, же болбосо паспортторун тажик деп эле жаздырып алып атышат деп. Азыркы күндө азыр барып кара тегинден кат деген даректүү тасма тартыш мүмкүнбү? Тартып көрүш керек. Билбейм.
Мен мисалы андай планым жок. Анткени татаал эле да уруксат алыш керек. Ал үчүн дүйшөмбүгө барып, тышкы иштер министрлигинен аккредитация алыш керек. Мисалы мен тарткандан кийин элдер айткан, кантип алдың, биз ала албай койгонбуз деп эле көп эле айтышты. Тажикстан бербейт деди, кино тартканга аккредитация бербейт деди. Мен кокусудан алып калгам да, мен Франциянын желегин көтөрүп жолду табыш керек да, ошентип Убагында окуп калыптырсыз да андан дагы. ошондо анан бирок ким билет, ал эме дипломатияга жараша да Кыргызстан Тажикстан менен дипломатиялык жакшы карым катнаш түзүшү керек да, коңшулукчу. Анан аке баке алдап соолап дайыма жолду, ар нерсенин жолун табыш керек. Биздин кыргыздарга барганда дагы, алардын мектептерин колдогондо дагы, маданий байланыштар мурда деген мен өзүмдүн таекем мектеп бул жакта тарых факультетин Бишкекте бүткөндөн кийин ал убакта ошондой стажировкага жиберген да 2 жылга. Ошондой болчу, анткени бекер окутчу мамлекет анан керектүү жерге жиберчү да, ошол жака барып иштешиң керек деп. Ошол жака тарыхты окутуп жүрүп барып келген. Ошол сыяктуу абдан көп кыргыздар, Кыргызстандык кыргыздар ошол жака барып окуткан. Аякта 52 мектеп бар, кыргыз мектеби элестеткиле. Ошол жактардын баарына Кыргызстан мугалим менен камсыздап турган, окуу китептери менен камсыздап турган, алардын балдарын алып келип окутуп кайра жиберип турган. Ошондой кездер болгон. Анан биз аны жөн эле унутуп койдук да, таштап койдук. Мындайча айтканда, аны калыбына келтириш мүмкүн. Анын үчүн тажиктер менен, Тажикстан менен сүйлөшүп, жакшынакай мамиле түзүп, келгиле, мынтели, алар бизди абдан сыйлашат. Тажикстан кыргыздарды аябай сыйлайт, балдары келип бул жактарда университеттерде окушат. Ал жакта айтсам Кыргызстан, мен бардым, баргым келет дегендерди көп угасың да. Биз ага көңүл бурбайбыз. Аларга сөзүбүз өтпөйт деп ойлойбузбу, же алар бизди билбейт деп ойлойбузбу? Мисалы ошол жарандык согуштун убагында 40 000 тажик качып келген. Арасында кыргыздар да болгон, кыргыз эместер да болгон. Ошолорду Кыргызстан кабыл алып, ичине батырып, айылдарга жайгаштырып, ошолорго шарттарды түзүп берип анан кийин кетишкен да. Биздин жакшылыгыбызды эмне алар унутуп калдыбы? Унутпайт. Болгону ошого кичине көңүл буруш керек. Азыр көңүл бурулуп атканы мага байкалып атат, анткени ал жактан келгендерге мисалы жарандык берүү иши жеңилдеди, же болбосо ооган кыргыздарына мектеп курулат деген кабар болду. Кичине мындай жүзүбүздү бура баштадык го деп ойлойм да. Ушул чет жактагы кыргыздар менен көп иштешип атпайсызбы? Анан иденттүүлүк маселеси кандай? Алар өзүлөрүн ким деп аташат? Бул жакта Кыргызстандын аймагында жашаган кыргыздардын иденттүүлүгүнөн караганда кандай өзгөчөлүктөрдү байкаса болот? Балким ошол эле жерге талдык кыргыздар же ооган кыргыздары да. Эми кыргыздар келатат дегенде калпагын кие коет. Өзбек табилатса өзбек шапкасын кие коет. Тажик табилатса алардын тажигин такыясын кие калат. Тамашалап атам. Мындай да, биз алардан сурайбыз да, сен кимсиң деп, биздин эч кандай укугубуз жок. Сенин көзүң мындай экен, анан тилди буруп сүйлөп койдуң, сен кыргыз эмессиң. Жок, ким кыргыз деп өзүн эсептесе, ошол кыргыз да. Мисалы арабызда балдарыбыз өсүп атат го, орусча сүйлөйт, анан кимсиң десең орусмун деп айтат. Ал кимдин катасы деген маселе. Анан ар бир жерде өзүнүн шарты бар да. Мисалы Кытай кыргыздары, ошолорду Кытайга берип салганда ким күнөөлүү? Же болбосо Афганистанда калган кыргыздар, Тажикстандагы кыргыздардын бүгүнкү абалына ким күнөөлүү? Ал геосаясат, тагдыр. Менин фильмим ошентип башталат да. Бул эмнеден болду? Же тагдырбы, же кандай дегендей. Ошол сыяктуу адам өзү айтышы керек да ким экенинчи. Анан азыр деле талкуулар көп болуп атат го. Бүт дүйнө эле кыргыз экен депчи. Баары эле кыргыздан чыгыптыр, алар да кыргыз. Чындыгында менимче, мисалы бүгүнкү күндө Америкага баргылар келет, же корец, кей-поп деп, ошонун мисалы Европада кестиер балдардын бардыгы кыздар кей-попту туурашат, макияж коюп, ошолорго окшош болгусу келип, ошолордун курстары ачылган, кей-поптун бийлегендин да
эмне деши Gangnam Style деп билишет го. Ошондой курстарга барышат. Корейский окшошкулары келет. Бул маданий экспансия да. Кыргыздарда ушундай болсо керек да убагында. Эми баары эле жок жерден болбойт да. Кыргыздар өздөрү болгон, андан тышкары көп кишилер айтканда биз кыргызбыз депчи, биз кыргыз болгубуз керек да, ошонун калпагын биз ошондой жашашыбыз керек да. Элдер бизге суктангыдай болуп, мынакей биз кыргыздар ушундай нерселерди жаратышыбыз керек. Анан ошондо мына кыргыздардын саны өзүнөн өзү көбөйүп кетиши мүмкүн дегендей нерсе да. Азыр мисалы казакстандык бир ырчы барып ырдап, ошо барган жерлеринде балдар казакча ырдап досу алышат. Көрдүңбү? Бул деген эми иденттүүлүк маселеси өтө татаал. Аны ызы чууга айландырбаш керек. Айландырбай биз өзүбүздүн стратегиялык максаттарыбыз эмне? Бизге эмне керек, эмненин кереги жок. Такташып алып, анан ошол максатта акырын иштешибиз керек да, акылдуу болушубуз керек да, анткени азбыз. Биз азбыз. Көз карандыбыз. Ал жака көз каранды, бул жака көз каранды. Ушу иденттүүлүк улай эле кош мекендүүлүк темасынын жөнүндө сурагым келип атат. Буга чейин бир изилдөө көрүп калгам, ушул Сары Могол ушул Ош тараптагы көчүп келген эң чоң алайдагы ошо кыргыздар кайра өзүнүн Памирди сагынып, мекеним деп ошол жөнүндө сагынуу темаларын айткандыгы жөнүндө, бирок ошол эле учурда оогондагы кыргыздар дагы кайра эле кыргыздарды сагынуу, мындайча айтканда эки мекендүүлүк же кош мекендүүлүк жөнүндө болчу да. Сиздин да тасмада ушундай темалар кездешеби? Ал жактагы балким Жиргеталдагы кыргыздар бул жактагы кыргыз туугандарын, кыргыздарды сагынып, бирок ошол эле учурда бул жака көчүп келген, Жарандык согуш учурунда көчүп келген тажикстандык кыргыздар мурунку өзүнүн мекенин кайра сагынуу темасы. Эми билбейм, мен Тажикстанга баргандан кийин сагынып жарым жыл, бир жыл ооруп калам. Ушундай сагынам да. Ушу ал сыяктуу аларда кандай сезимдер болду экенин өздөрүнөн сураш керек. Бирок мындай да, алар Кыргызстанды тириги да, алардын тириги. Алар ойлойт да, эмне болсо дагы Кыргызстан турат го депчи. Анан ошол менин фильмиме кирдиби жокпу ал жерин билбейм, бирок ошол Кыргызстан эркиндик алды деп сүйүндүк. Анан ошон үчүн келип отурбайбызбы дейт да. Эми жакшы да ошондой бир таянар тоосу болсочу адамдыкы деле. Биз деле канча тууганыбыз болсо да ошонун ичинен бирөөсү улум санаганына анан айтабыз да, менин агам бар, менин мындай тайекем бар же ушундай депчи. Ошол сыяктуу Кыргызстан турганы менин оюмча бул чоң эле алар үчүн керек болуп атат, бирок биздин ишибиз жогураак болуп атат да. Салкын эле мындай эле карап барсыңбы жоксуңбу. Анан алар кыргызча сүйлөсө эле кыргыз деп ойлойбуз, бирок алар мисалы кыргызча жазганды билбеши мүмкүн, орусча билбесе машина айдаган право ала албайт. Алардын классташтары жок бул жакта, алардын жердештери жок. Аларга аябай кыйын, бирок биз аны сезе албайбыз да. Бул социологиялык кызматкерлер барго, социалдык кызматкер деп коет. Биз ошолорду даярдашыбыз керек, аларга түшүндүрүшүбүз керек. Кыргыз тилин сүйлөйт, бирок көп нерсени түшүнбөйт деп. Менин фильмимде барго, үркөрүш жылдызда карап туруп, силер тиги зоопарктагыдай эле жыргап жашап атасыңар го десе, анан каткырып атат да. Бир кишичи. Анан тигилер да каткырып атат. Аларды шылдың кылып атканын түшүнбөйт да, анткени зоопарк дегенин өзүн билбейт да. Зоопарк деген сөз кыргыз тилинде бараларда жок да, мисалычы. Ошол сыяктуу эми айланасында суроолор аябай көп да. Бул биз Кыргызстандын эли катары бизде жоопкерчилик көбүрөөк деп ойлойм. Биз аларга көбүрөөк түшүнүү менен караганга, өзүбүздү адамгерчиликтүүрөөк алып жүрүүгө милдеттүүбүз деп ойлойм да. Анткени алар кысылган, кыйналган турмушта жашашат да. Биз СССРдин убагында кандай эркин чыгып сүйлөп, өзүбүздүн аспабыбызда ырдай алчу эмеспиз. Мисалы көчөдө отуруп бирөө комуз ойноп атканын көрүп,
ошондой нерселерди эстейсиң да. Биз азыр дардактап жүрөбүз го. СССРдин убагында мынтип эле жерди карап эле короо королорго жашын эле жашаганбыз. Алардын жашоосу да ошондой экенин элестетип коюшубуз керек да. Алар да бир эмес, эки катар кысымга туш болгондор бар. Бирөөсү мисалы ошол жакта жашайт, чет өлкөдө, анын үстүндө дагы область деген бар, анын үстүндө анан республика болот да, мисалы да. Ошол сыяктуу алардын кыйынчылыктары өтө кыйын, өтө бийик шарттарда жашашат. Мисалы бизде эң эле бийик деген Нарын, мен 2500 ушундай ашып кетсе эле 2500 метрде болсо керек айылдар. Ал жакта айылдар Мургаптын өзү эле 3600 метр бийиктикте турат да. Ошондон элестетип эле Кычкылтек деген жок. Албарсты баскан деген Кычкылтек жок, анан кысылат экен да. Анан ошону албарсты басты дейт го. Дейт экен да. Биз аны мындай жакшы түшүнчү эмеспиз. Мен атайын эмди албарсты басчу да. Кийин билсем ал тоолуу аймактарда кадыр эсе көрүнүшү экен, өзгөчө боюнда бар аялдарды басат экен да. Памирде болсо көзү көп, тырмактары жез, чачы сары, сыксайган аял келип басат экен. Албарстыларда ошондой экен. Ошол сыяктуу алардын турмуштары өтө татаал. Каягын карасаң дагы бийиктиктин өзүн эске алганда эле. Ошон үчүн мисалы Нарында эмнеге пенсияга эрте чыгарат, ушундай маселелер чыгып атат да. Анткени ал бийиктикте турган адам ооруп калат да. Көзү жакшы көрбөй калышы мүмкүн. Ага чыдайт, ар ким эле барып жашай албайт. Аларда ошондон эки эсеге болуп кетип атат да. Ошол жагын дагы эске алышыбыз керек. Ошол көп маселелер бар. Ушул аз айтпадыңызбы үркөр 3 жылдыз жөнүндө? Ушул тасманы кантип тартып калдыңыз? Анан атын эмнеге ушундай өзгөчө кылып тандап алгансыз? Силер биринчи адам болуп сурап атасыңар да, мындай эмне деген ат алыш депчи. Үркөр 3 жылдыз. Үркүп кайда барасың? Үркүп кайда барасың? Анын аталышы англисчеси дагы бөлөк да. Prisoner of Vahan. Узник Вахана. Вахан деген ал коридор. Жана Афганистандын картасын карасаңар, малдын куйругундай болгон, иттин куйругундай болгон бар го, созулган жери Пакистан менен Кытайдын ортосуна кирип кеткен. Ошол жердин аты Вахан да. Илгери Александр Македонский дейт го, Искендер Зулкарнайым. Ошол жерден төмүнө пил менен өткөн. Анан буддизм өзү Борбор Азияга келгенде ошол жерден дагы пил менен өткөн да. Диндер катышкан, татаал, бирок ошондой өзгөчө тарыхы бар. Ошол жерде кыргыздар калып калган да. Тажикстан менен азыр Афганистандын ортосун, СССР чегарасын бөлгөндө туугандарды жөн эле нар жагын жарымын тияка, жарымын бияка бөлүп эле жарымын Кытайга калтырып келгенин кылышканда, бүт туугандар жетим калган. Ата энеси Кытайда калып, бүт туугандар өзү жетим болуп, мал айдап өскөн. Ошо оганда кыргыздын немеси бар. Мен орларын жаздырып алгам да. Ошондой тагдырлар бар. Анан мен ошол жака барсам деп көп аракет кылдым да. Анан ал кезде өкмөттөн уруксат ала алган жокмун. Анткени ошол кезде Али Токтокуновдор барып, анан кийин жүк ташаган машиналар менен алып бардык деп, анан кийин ичин ачса, ошонун түбүндө эле бирдемке жаткан, ошонун сүрөттөрү чыгып, анан ошондон ызы чуу чыгып, анан журналисттерди алып барбай, өздөрү эле барып калышты да. Ошондо бери биз билбейбиз эмнени алып барып эмне болуп атканын. Аябай жакшы тамак аштарды алып барат болуш керек. Биздин жакшы дүкөндөрдөн, сонун Армениядан келген сокторду, кандай сапаттуу нерселерди жеткирип барат болуш керек. Биз билбейбиз, туурабы? Мен ошого кырча алып баргым келди да. Анан мүмкүн болбоду, ооба дешти. Бирок алып барышкан жок. Андан бери да бийликтер алмашып кетти го. Анан ал жакта мен ошо бир айдай жүрдүм. Самсап кире албай койдук да. Анан башка жолдор менен ошондон алардын ханынан дагы, жаңы кийин шайланган ханынан дагы маек алып, анан тарттырып, ошентип алдырдык. Анан кийин Нарында тарттым. Алар ошол убакта Нарынга келген 17-жылы, калп айтпасам. Анан ошо 18-жылы тарттым. Анан 19-20 болуп Алайга көчүрүштү көбүн. Аяктан жашоосун уландысын тарттым. Ошентип 23-жылы чыкты фильм. Анан казактарга өзгөчө жагат да. Буюрса жакшы. Анан былтыр
кинематографист же режиссер айымдардын форуму бар го, Борбор Азиялык, Асель Жураева. Ошонун программасына кошулуп, Ошто премьерасы өттү. Мен жакшы баягыдай мен режиссермун да, баарына жетише албайт экенсиң. Ошого ыраазымын. Анын азыркы фильмдин премьерасы боло элек. Анан ошентип тартылып калды. Ал эми биздин өзүбүздүн иденттүүлүк маселебиз жөнүндө да ошол жерде көп нерселер козголуп атпайбы? Ооба, мен үчүн да өзгөчө тасма болду, мага көп таасир калтырды да. Анткени ошо оғондон кыргыздарды көчүрүп келди, үй салып берди, анан мынчадан мал бөлүп берди деп жаңылыктарга чыгып кала берген. Бирок сиздин тасмаңыз мындай башка бетин да көрсөтүп койду да, кандай элдер кандай мамиле кылып атат, ошо администрация, район, область кандай мамиле кылып атат. Биринчи жолу ошо сиздин тасмадан кийин алардын тагдыры анан азыркыга чейин, азыр кээде жаңылыктардан чыгып аларды көчүргөндөн кийин чоң абайга эмне болуп атат болду экен деп ойлоп коем да. Азыр дагы байланышып турасыз да, Мен барып аларга көрсөтүшүм керек эле. Ошого мүмкүнчүлүк болбой атат. Алар ошкол келе алган жок. Буюрса алып барып ошол жакта бир Ура кино деген программа, бир орус бар экен. Ошонун машинасына салып алып, экранды анан ошо жайлоого алып барып көргүзөт экен да кинолорду. Ошо менен сүйлөшүп аттым эле. Анткени мен бир фильмди ат башыга барып көрсөтсөм, добушу начар, экраны болсо жана мектептеги кичинекей экран бар эмес, ошого эми ыраазы болбойсуң да. Биздин фильмдер чоң экранга жасалган да, чоң экрандар үчүн жасалган. Ошондой мүмкүнчүлүк болсо алып барышым керек эле. Анын ортосунда мен дагы кийинки фильмим, анан кийинки фильмим болуп эле жетишимче болуп атат да. Анан мен дагы ошо Памир кыргыздар боюнча серия кылып китептерди чыгарайын деп атам азыр ошол. Анан анткени мурда кийин болбогондон кийин баягы СССРдин убагында же ошондой барып мугалим болгондор, акындар, жазуучулар жазган, бирок кийинки жашоосун билбей кеттик да. Ошолорду толуктап, Тажикстандын Мургап кыргыздарын өзүнчө, Жергеталды өзүнчө, Кытай кыргыздарын өзүнчө, Афган кыргыздарын өзүнчө кылып 4 китеп кылып чыгарайын деген оюм бар. Мүмкүнчүлүк болуп калар деген үмүттөнүп атам. Бул подкастты жаздыргандан кийин мен ушул китепти чыгарганга үлгүрдүм. Бул биздин Памир түрмөгүнөн Топоз, Уаз жана Биз деп аталат. Ал азыркы Тажикстандын курамындагы Мургап, Сарыколчу кыргыздар тууралуу алардын өздөрүнүн көз карашы, өздөрүнүн ою менен айтылган китеп. Мындан кийин биздин Памир түрмөгүнөн дагы Кытайдагы Кызыл Суу кыргыздары, Ооганстандагы Вахан кыргыздары, Жергетал кыргыздары, Айтор Памирдин туш тарабында жашаган кыргыздар тууралуу мына ушул китептерди чыгарып турууну чечтик. Биздин Памир түрмөгү болмокчу. Жагайым, сиз көбүн эсе мындай мобилдүүлүк темаларга көп кайрылат экенсиз да. Ошол чет жакта кыргыздар деле кайсы бир убакта көчүп конуп, мисалы үчүн кытайлык кыргыздар өздөрүнүн ата мекенин деп ошол чыгыш Теңир тоону эсептеп ошол жакта жашап келишти, же жанакындай басмачылык учурунда же кулакка тартуу саясат учурунда качып кеткен кыргыздар болобу? Бунун баары мобилдүүлүк жөнүндө да. Анан бир 2-3 жыл мурунбу, 4 жыл мурунбу Үркүн жөнүндө дагы тасма тартам деп айтып калдыңыз эле. Бул пландар дагы деле барбы сизде? Ооба, Памир Үркүн боюнча эсимде платформасы, ошол боюнча саякаттарды уюштурат го. Үркүндө качкандардын токтолгон жерлери боюнча эскерүү жерлери да. Ошол силердин программаларга кире элек, бирок ошол кинону тартып бүтсөм, программаңарга кошуп ошол экен дагы көрсөткүлө дей турган жер да. Аны болсо мен француздар менен аракеттенип атам. Кандай болот билбейм. Качан бүтөт айта албайм. Анткени баардыгы каражатка барып такалат да. Андай кинолорду тартыш үчүн өтө эле көп каражат керек да. Ансыз ошондой эл аралык деңгээлге чыга ала турган кино тартыш мүмкүн эмес. Мындай эле кошуп алып эле бир нерсе кылып ютубка коюп койсом аны эч ким көрбөйт. Ошондойго өшүрүп жеткириш керек. Ошол азыр аны менен 3 жыл иштеп аттым.
буга чейин. Анан ортодо дагы бир эки проекттер кошулуп дагы бир өзүм бүтүргөн атам. Ошо каражат маселеси жөнүндө айтып калдыңыз. Деги эле ушу даректүү тасманы кандай каражат менен тартышат? Фонддордон же гранттардан акча издейсиздерби? Аябай чоң каражат менен тартылат да. Бул эми мен башында француздар менен иштегендиктен алар каражат жагын өздөрүнө алчу. Биз Кыргызстандан бир жолу эле Швейцариянын элчилигинен алдык. Каражат болгон эмес. Ал убакта документаристиканы таанылчу деле эмес да. Эми кое тургулачы биз деген кино тартып атабыз дебечи. Анткени чынында эле бизде документаристикага мамиле дагы бөлөк, өзгөчө толук метраж эмгеги күчтүү. Ошондуктан мен дайыма колдоо кылам да, моралдык жана консультативдик. Мисалы бир фильмди өзүм эле жасап атам. Монтажды эми өзүм эле жасап үйрөнүп дегендейчи. Бирок күчүң жетпейт да, ошондо деле добуштар менен бирөө иштеши керек. Жарыкты кооздоп сүрөт тартат деп коет го. Кайра сүрөт тарткандай болот да. Ошол эки эле ал дагы кымбат өзүнчө бир адистерге кайрылыш керек. Андан кийин барып чыгат. Анан ошо мурда мен Франциянын өкмөтүнө CNC деп коет да. CNC Францияда ар бир көрсөтүлгөн сатылган билет, киного сатылган билеттин 1% акчасынан, же болбосо YouTube'дан каражат алса ошонун 1%, ошентип отуруп 1% киного кетет да. Ошол система жакшы окшойт. Андан тышкары деле гранттар бөлүнөт. Анан областтар дагы грант берет. Мен мисалы кайрылып областтан акча алгам. Ошол сыяктуу ал жакта документалдуу фильмге абдан жакшы колдоо бар. Анан институттар бар. Мисалы Прагада документаристика фильм институту бар. Алар болсо ошол сенин проектиң өтсө баягы талкуулап коет. Анан кийин жюри тандап алса, ошого колдоо көрсөтүп, мисалы алар эл аралык деңгээлдеги адистер менен жолугушуу өткөрүп, алар менин фильмимди бүт карап чыгып, мындай фильмимди дебейин, мисалы жаңы баштап аткан болсом ошону жазып берем да. Сүрөттөр же болбосо кичине тизер жасап, анан ошону карап туруп, анализдеп, анан өздөрүнүн пикирин айтышат да. Мен менен 1,5 саат мисалы консультация беришет. Ошол сыяктуу колдоолор жакшы да. Ошол аябай жардам берет. Ошентип жылып отурасың да, азастап. Баягы илгери Бишкектен Ат башыга канча саатта барып жүргөнүмдү билбейм, 12 саатпы, 16 саатпы, анан жол жок да. Анан жүктөгө жашаган машинанын үстүнө отуруп алышып, анан ошол жерде кетип баратканда чаңдайып эле жөн эле машинанын аркасында отурушат да. Ал Кызыл жоолук жаңжалындагы кадрларды эстеп кетем. Анан ошол жеримен ошентип барып турушкан да. Ошол сыяктуу да. Биздин кинобуз бүткөнчөктө ошентип жылдар өтүп кетип атканын себеби. Эгерде мындай каражат болсо, колдоо болсо, азыр мен кыргыз фильмге кайрылып атам мисалы. Анан эгерде жакшы фильм чыгаралы десек, анда биз баары бир адистерди тартышыбыз керек. Билген адистерди, эл аралык деңгээлде иштеген, анан биздин күчүбүздү аралаштырып жакшы бир нерселер чыгат да. Өзүбүз эле тарта берсек деле болот, бирок анда ошол YouTube'дан алыс кетпей калып атат да. Эми YouTube деле жакшы, кыргыздар өзү үчүн да кино тартышы керек. Азыр көптөгөн даректүү фильмдер, көптөгөн жөнөкөй эле биз жөнөкөй деп эле ойлогон фильмдер тартылып атат да. Жашообузда биздин укугубуз бар да, өзүбүздү өзүбүз тарткандай, өзүбүздүн көзүбүз менен жашоого карагандай укугубуз бар да. Ал абдан керектүү нерсе. Бирок эгерде биз эл аралык деңгээлге чыгабыз десек, анда кичине ноу-хау дейт го. Элдердин билимдерин, акылын уурдашыбыз керек да алардан. Биз эсимде изилдөө аянтчасы дагы чет жакта колдоо алып, грант алып, анан көп учурда критикага дагы кабылабыз. Ушул башка чет жактын интереси, кызыгуу үчүн иштеп атасыңар, ошол жактан акча алып атасыңар, ак кишилер үчүн иштеп атасыңар деп. Анда сиз деле ушул көп жылдан бери батышта, Европада эмгектенесиз. Анан бирок ошол эле учурда ушундай тарых, эс тутум, иденттүүлүк, деколонизация сыяктуу оор темалар жөнүндө иштейсиз да. Анан сиздин тасмаларыңыз ушу ак кишилер, фестивалдар үчүн деген критикага кандай жооп берет элеңиз? Эми ар нерсеге өзүнчө карап жооп бериш керек деп ойлойм да. Баягы турмушта кыйналган катмарлар бар да, карылар, балдар, же психологиялык оорулуу, же майыптар, же аялдар.
булар баардыгы экинчи үчүнчү сорттогу адамдай да, адам катарында саналбайт, кээ бир жерде адам эмессиң да. Ошолорго биз жардам берип кол сунсак, бул боордоштук деп аталат. Ошол сыяктуу колдоо болушу керекпи же жокпу, же биздин ишибиз болушу керек эмеспи? Башкалар менен өзүбүздүн курсагыбыз тойсо болдубу? Ушундай темаларда жөнөкөй эле ооба жок деп коюш мүмкүн эмес. Мисалы, батыштан келген акчаны деле алар өздөрүнө өздөрү эле сарптап эле анан кийин анча мынча китептер чыгарып антип интип кетип калып атышат. Ал өзүбүзгө да жараша да. Мисалы, азыр Кытайдан акча келип атса, биз ошону эмнеге сарптап атабыз? Ал бизге карыз болуп атат да. Мойнубузга илинип атпайбы? Ал биздин жоопкерчилигибиз. Биз ошол акчаны, мен мисалы француздардан алган акчаны эмнеге сарптап атам? Эл аралык деген, мисалы, эгерде мен кыргыздарга жага тургандай кылып эле тартам десем, анан кыргыздар карап эле бар экен, ошол жакта кыргыздар бар экен деп калса, ал жаман жагы жок да. Бирок мен фильм аркылуу бүт дүйнө билип атса, ошо кыргыздар Кыргызстанда эле эмес, ал жакта да бар экен. Алар ошол региондогу акыркы көчмөндөр экен, алардын ханы дагы бар экен деген сыяктуу бир ачылыштарды жасап, мен элге дүйнөгө таанытып атам да. Бирок ошол деңгээлде чыгарма жаратыш керек да. Мисалы, эгерде мен Франциядан акча алсам, алар менин батыштан чыгыштан экениме карабайт да. Мындайча айткандачы, конкуренция аябай күчтүү, бирок ошентсе да алар мынтип карайт дагы, жазганым проектиме карайт дагы, гумандуулук темасына жараша тандайт да. Бул адам затына кызыктуу тема деп. Мен дагы ошондой деңгээлде тартышым керек. Бирок алар мага ишенип атат да. Мисалы, эми продюсер аркылуу болот анын баарычы. Бирок мен теманы мен табам, мен жазам, мен сүрөттөрүн көрсөтөм, анан мен аларды ишендиришим керек да. Анан ошондой системаны түзүп коюшкан. Кино аларда бизнес дагы да. Мисалы, менин продюсерим бул бизнес кылат да, ошого акча алып, мисалы 4/1 өзү оокат кылат. Алар тамак ичип пайда алышы керек да. Калганын киного жумшайт. Анан ошол акчадан барып Кыргызстандан кино тартышы мүмкүн. Бул өзүнчө бизнестин дагы түрү, бул чыгармачылык, бул адамгерчилик, бул боордоштук, бул искусство баары ошол жерде жатат да. Эми бул чоң эле бир маселе болуш керек. Жана ушул эле улай дагы бир суроо жаралат да. Мына мен өзүм академияда көбүрөөк жүрөм, анан эл аралык конференцияларга катышып калганда ошол чет жакта жүргөн биздин антрополог же тарыхчы айымдарды критикалап калышат. Экзотика кылып атасыңар депчи, өзгөчө ушул этнографиялык темаларга кайрылган учурда сизге дагы ошондой критика болушу мүмкүнбү же болгонбу? Ушул чет жактагы кыргыздарды экзотика кылып көрсөтүп атат деген сымал. Менин киномду көрсөткөндө ошондой барбы, экзотика деген? Мен үркөрдү көргөм, бирок ал жерде жок. Такыр башкача тасма, мындай критика болуп Коррупция темасы бар. Ал жерде көчмөндүк темасы бар, бири-бирин түшүнбөөчүлүк темасы бар, деколонизация бар, бирок экзотика ал жерде жок да. Анткени экзотика тартайын десем, анда акча бербей коюштары мүмкүн да. Анткени ал башка темага кирип кетет да. Жок, мага андай маселе турган эмес. Экзотика деген кандай? Мисалы, туристтер келип атпайбы? Эки жагы бар деп ойлойм да. Туристтер келет дагы, анан кийин боз үйлөр укмуш турбайбы? Ат минсе болот турбайбы? Булардын ошентип бир режиссер болгон экен да. Ал Италияга барып, бир айылда итальянецтер нанды кантип жасайт деп ошону тартыптыр да. 10 мүнөттүк кино тартып коюптур. Анан ошол көп өлкөлөрдү көргөндөн кийин анан ошол айылдагылар айтыптыр да. Бизде дагы бир нерсе бар экен да, элдер кызыга турган дегенчи. Жыргадыңарбы? Зоопарктай болуп эле, Биздин жашоого мен билбейм. биздин жашоого туура келбей жатат. Жок, эмне үчүн сенин жашооңо туура келбей атат? Сен башка планетада жашайсың. Ошондой болуп атат. Планетабыз бизге башка да. Ушул жана үркөр тасмасын тартып өткөндөн кийин нарындагы администрация, балким
акимдер көрүп бир возмущение кылып сизге кайрылып Неге канча возмущение болот, тескерисинче күлөт да. Ошол жактагы катышкан киного тартылгандардын бирөөсү келип өткөндө сүйлөбөдүбү? сүйлөдү. Ал болсо жанагы Кийин коррупция маселеси эшикти чаап алган ушундай бир жагдайлар бар эмеспи? алардын кылганы да мен кылган жокмун да. Анан алар андайга мындай кандай десем, нарындыктар өздөрү мындай тамашага түз сүйлөйт. Чындыкты айтсаң, бетке айтсаң кайра болуптур деп коет. Анан биз бири бирибизге бетке айтабыз да. Мисалы мен кара кызыл сары деген кино болуптур го. Ошол жерде башкы каарман аябай катуу сүйлөп атат да күйөөсүнө. Нарындыктардачы. Баткенде антип сүйлөбөйт болуш керек. Элестетүү да мүмкүн эмес. Мен Баткенди бир аз билем го. Алар таптакыр башка материалдан жасалган да, сүйлөө өтө назик, эч качан кыйкырбайт сагачы. Анткени алар немдерди көргөн эмес, орустарды көргөн эмес деген сыяктуучу. Ошон үчүн ошондой элементтерге көңүл бура турган болсок, жок, алар таарынат деп ойлобойм мен. Анын үстүнө андан бери канча жыл өттү. Ал кишилердин каяга калды экенин билбейбиз да. Мен сизди Facebook'та дагы окуп турам, сизге катталуучумун да. Анан көп учурда кыргыз тил маселеси же аялдардын маселелерин, көйгөйлөрүн көп көтөрөсүз да. Эмне үчүн кыргыз тилин мынча жакшы көрөсүз? Анткени менин байкашымча баардык жерде кыргызча бирөө туура эмес жазса да комментарийди оңдоп кээде жазып критикалап да коесуз да. Эми ичим күйөт да. Орусча ката жазсаң баары жабыла калып түздөп оңдоп киришет да. Кыргызча тантырап жазып атсаң эч кимдин иши жок да. Биз тескерисинче болушубуз керек. Биз өзүбүздүн тилибизди биринчи сыйлашыбыз керек да. Анан ичим күйөт да ошого. Аялдар темасы болсо, буга чейин биз эркектерди аябай сыйлайбыз. Мисалы мени мындай тарбиялаган: эркектин бутун аттаба, эркектин кийимин аттаба, жакасына чаң жугузба. Биз аларды алаканыбызга салып көтөрөбүз да. Анан алар бизди ошого жараша баалаган. Бизде партнердук болгон да. Өзгөчө көчмөн элдерде ошондой күчтүү да. Ошондой колдоо азыр тайып бартат да. Анткени ал түшүнүктөр тайыздап эле, жок болуп эле, башка бир нерселер аралашып эле, анан ошо тоголук кызды кантип башкарып, башына жоолук салып үйүңө тыгып алгың келет. Сен өзүңдү тыгып койот керек болсо. Бирок бир нерсе кылыш керек да, ошол жөнүндө сүйлөп, түшүндүрүп, жигиттер дагы, мырзалар дагы алар деле эмне асмандан түшкөн жок да. Биздин эле балдар болгону башка бир таасирлерге өтүп кетип атат да. Анан ошондой бизде такыр ушундай өткөндө жакында Шайлебек Дүйшөев агайдын 75 жылдык маракеси болду го. Ошол жерде атбашдан чыгып айтып атат да. Биз деген келиндерди сыйлайбыз, биз аларды алаканыбызга салып көтөрөбүз деп айтып атат. Бизде чынында ушундай биз сыйчылдык бар да. Эркектер аялдарга жаныңа келип, ушундай жакшы сөздөрдү сүйлөп, күлүп жайнап, ушинтип дайыма маанайыңды көтөрүп турат да. Ошол сыяктуу нерсе бизде кыргызда бар эле. Ушул ар түрдүү себептерден мындай башкача болуп өзгөрүп кетип атат. Ошон үчүн эми колуман келсе айтып кое берем да, ошо мүмкүн болобу депчи. Мен бири бирибизге каршы койбостон, бири бирибизди жабышпастан, тескерисинче жакшы нерселерди айтып, ошол экени эстеп, япондорго окшопчу алардын маданияты мындай такыр бөлөкчө го. Ошону алар баалашат да. Ошол экени бүгүнкү күнгө чейин ушуну өзгөртпөйт. Жерге отуруп тамак жешет. Ал дүйнөдөгү 3-чү эң бай мамлекет. Элестетиңер, алардын байлыгы моундай ашып ташып кеткен. Бизге кичине эле байлык болсо, Чыңгыз Айтматов деген көчөдөн зуулдап өтүшүбүз керек да. Кымбат машинага түшүп алып. Ошол биздин байлык дегенибиз. Байлык бизде биринчи кезекте бул ошол биздин күнүмдүк турмушубузда көзгө көрүнбөгөн, майда сезилген нерселер, кыргыз экендигибиз, биздин ушундай башкача, өзгөчө сыйлуу эл болгонубуз, ушундай чыдамкайлыгыбыз, кыздарды сыйлаганыбыз, эркектерди, мырзаларды сыйлаганыбыз, ошолордун баардыгы бул биздин маданият. Биз ошону билсек, өзүбүздүн тилибизди жакшы билсек, ошондо байбыз деп эсептейм да. Эми бул менин жеке өз карашым. Азыркы суроом азыраак кыздарга эле улай. Кыргызстандын аймагында кыз режиссер болуш бул эмне?
кандай оорчулуктар бар, кандай кыйынчылыктар бар, же эч бир айырмасы жокпу? Эркектердей эле окшош тең тайлаш режиссер болсо болобу? Болот, просто акча азыраак болот да. Эркектер өздөрү мындай ошол акча чыккан булактарга жакыныраак отурушат, же өздөрү дагы ошол жака акча салышабы, анан өздөрү өз арасында мен бир өткөндө бирөөдөн сурадым эле да, силер кандай ошондой жина бир нерседе отурдук дейт да, сүйлөшүп бажырашып, баягы ошондой жерден көп нерсе чечилет да, акчаны бөлүү, анан ошондой десем, кыздарды биз киргизбейбиз, анткени эми эркектер отуруп ар нерсени сүйлөп коебуз да дейт да. Өздөрүнчө отуруп алып чечип коюшат. Эми бул мурда болгон окуя, бирок азыр деле мен кыздар менен сүйлөшкөндө айтышат, акча алыш аябай кыйын депчи. Анан алар башка жактан акча таап келип, кинолорду тартып, анан ошол эркиндей режиссер болуп атышат да. Мисалы кыздар эркектерден процентин эсептеп чыгыш керек да, бизде ошол анализ жетишпейт да. Эсептеп келгенде, мисалы бирөө 10 миллион алып атса, бирөө 2,5 миллион алат. Кыздар 2,5 алат. А балдар 10 миллион алат. Ушул туурабы? Эмне себептен? Анткени биз сыйлап анан аларды өткөрүп ийебиз да. А темаларчы, ошо эркектер козгогон тема менен аялдар козгогон темалардын айырмасы болсо керек. Мисалы үчүн аял темаларын эркектер түшүнбөйт, козгобой деле коюшу мүмкүн да. Эми Чыңгыз Айтматов аябай козгогон да, ал өзүнчө феминисттик тема, бирок эркек баланын көз карашы менен, кайнысынын көзү менен болот да. А биз дүйнөгө өзүбүздүн көзүбүз менен кароого укугубуз бар да. Ошон үчүн күрөшүшүбүз керек да. Күрөшүшүбүз дегенди сүйлөшүшүбүз керек. Эми тең эле бололучу депчи. Мисалы, мен квота үчүн квотаны туура деп эсептейм. Бөлүнгөн акчанын жарымы аялдарга өтүшү керек, жарым эркектерге өтүшү керек. Бардык жерде парламентте 30% эле деп атат, 50% болуш керек. Ошо 30%ын ыраа көрбөй, ошону чайнап жутуп коюп атышат. Ооба, сөзсүз түрдө режиссер болуш кыйын деп ойлойм Кыргызстанда ошол жагынан. Анткени акчасыз кинону бүтүрө албайсың. Анан мен бул тигилгиге тууган буга эмне болуп эле, анан эч ким көрбөгөндө эле бир нерселерди чыгарып коюп эле, курсагым тойгузуп, чандайып, интип, сыймыктуу басып жүрөм да. Анткени мен эркекмин. Дагы бир маселе бар го менимче. Мисалы үчүн эркектер командировкада каалашынча жүрүп алат. Эч бир сөзгө калса деле эч ким эркек кишилер тиги Кытайда, Кыргыздарда жүрүптүр. Аял киши болсо, ой тиги айыл аймактарда балким билбейм, үй бүлөсүн таштап, балдарын таштап, аял киши тиякта жүрүптүр деген сөз дагы калат да. Ошол жаатта деле аялдарга режиссер болуш алда канча кыйыныраак болсо керек. Балким сиз Европада жашап, шаарда жашап, сизге билинбесе керек. Мен Билинбеген менен дайыма эле ойлойм андай нерсени. Мисалы Баткенде азыр аялдардын футболу бар да. Ал жөнүндө кино чыкты. Мен ошону карадым да, анан режиссер, продюсер кыз бар, Гази. Аны менен сүйлөшсөм айтат да, аларга күйөөлөр уруксат бербей болот экен футбол ойногонго, биринчиден. Экинчиден, ошол турнамент Медештө өткөргөндө бүт бардыгын жаап, эркектер карабагыдай кылып туруп, анан ойношот экен. Алар өзүнчө эле эми алардын культурасы мындайча айтканда ошондой да. Ат башыда кыздар топоз багып турушат. Бул жакта мынча топоз бар, азыр эле дагы бир кино чыкты, Замиштер деген. Бул жакта мынча топоз бар. Атка минип бир айылдан экинчи айылга жеткенчикти Кытай тарапка өтүп кетип, андан кийин Кудай сактасын деп кайтып келип. Кыздар негизинде көпчүлүгүндө эле кыздар бизде эркин да. Мисалы азыр кафелерге барсаңар, балдарга караганда кыздар көп отурат да. Анткени иш кылып атат, акча жасап атат, үйүн багып атат. Демек акысы бар да. Ошондой курсагын тойгузушу керек. Түштө тамак жеши керек да. Мисалы иштеп атса кечке. Анын менин оюмча немесе ар ким коркуп эле ошондон тартынып ким сүйлөп койду деп. Мен азыр бүтүп аткан фильм Ак жүрөк деген, ошондо башкы каарман айтып атпайбы, 4 балам менен калдым дейт. Анан мени жаман сөз кылышты дейт да. Бул эмнеге жакшынакай жүрөт? Анткени бирөө менен жүрөт. Болбосо ушинтип жүрөт беле деп тесир калган аялды, элестетип көр, 25 жашында 4 бала менен калган. Анан ошондо мен жаман кыйналып, ошон үчүн психологиялык жардам беришим керек аялдарга деп кризистик центр ачкан. Азыр 25 жыл болду.
ошол экен иштетип келатат да. Биз бири бирибизди колдоого тийишпиз. Бири бирибизди колдоп ушундай сүйлөшүп ушундай нерселер сөз болгондо бир жакта бизде өтө мындай кысылган мамиле болушу мүмкүн, башка жакта биз эркин жүрөбүз, бир кыздарыбыз мындай биз ар түрдүүбүз да. Кээ бирлер үйдө отурганды жактырышы мүмкүн, кээ бирлер ошондой жерге баргысы келет, бирөөсү азыр күйөөгө тийбейм деле, кереги жок, мен баламды социалдык кылам, мен өзүмдү өзүм, андайлар деле бар, биз ар түрдүүбүз да. Анан ошонун баардыгын эметип туруп сөз тийгизбей бири бирибизди колдоп коюшубуз керек. Башка дагы эмне жол бар? Биз колубузду өзгөртүшүбүз керек, өзүбүз бийликке барышыбыз керек, ошондой таасирлүү жерлерге барышыбыз керек. Аны орус айтпаса, бизге ишенбейт дегендей, ошентип эл аралык бир деңгээлдерге чыксак, анда да биздин сөзүбүздү мындай жакшыраак угуп калышар. Өзүбүздөн да көп нерсечи. Анткени биздин жигиттер негизи бизди угат, бизди сыйлайт, бизди карап турат, анан эле ар нерсе сөзгө мындай өтүп кетиши мүмкүн, ар кандай таасирлерге кирип. Бирок алар биздин шериктерибиз ошолор да. Ошолордун колдоосу менен биз дагы күчтүү болобуз. Көпчүлүгүндө бизде жакшынакай. Жамайым азыр ошо эл аралык фестивалдар жөнүндө айтып атпайсызбы? Ошо бир дүйнөнү дагы фестивалдын Кыргызстанга сизди алып келген, биринчи башатын ачкан дагы. Бир дүйнө деген Един свет Прагадагы фестиваль, ал мен 99-жылы башталган. Ошондо биринчи эле жаңы башталганда эле барып, ошол жерде Казакстандагы, Алматыдагы ошол өспүрүм балдардын түрмөсү жөнүндө тарсалган кинону көрүп, ошол биринчи сыйлыкты алган эле да. Анан ошол ойдо мен калтырбай дайыма барчумун, репортаждарды жасап, анан режиссерлор менен жолугуп, кызыкчумун да аябайчы. Анан ошентип жүрүп ойлодум да, бизде дагы ушундай ачса болот экен деп. Анан Игорь Блазевич деген, ал Вацлав Гавелдин колдоосу менен ал ошонун директор болуп турганда, анан барып офисине бардым. Ушундай Кыргызстанда ачсак болобу деп сурасам, жазып мындай да карап койду, анан жазып кел деди да. Анан бир 5 парак кылып концепциясын жазып келдим, анан карап туруп анан ошондон кийин башталып кеткен. 2000-жылдардан баштап эле 2006-жылы биринчи өткөргөнбүз. 2009-жылы. Дагы акыркы суроолорумдан болсун, жаңычы сизде көчө сиз жөнүндө карап айтсам, анан кеңештерди сурасам дагы азыр арал жөнүндө тасма тартып атат деп айтып калышты. Бул экология жөнүндөбү, эмне жөнүндө тартып атасыз? Эми документалистика бизде мындай репортаж же болбосо жанагы talking head дейт го, сүйлөп аткан баштар деген. Үстөлдөрдүн үстүндө баштар турат, ошол сүйлөп атат. Тамаша. Андай эмес да, бул өзүңдүн ичиңен бир нерсе болуп, кайнап чыккан нерсе болуш керек да, сага бир тиешеси бар. Мисалы, бирөө кыл кыяк жөнүндө азыр кыргыз фильминен тартсам деп атам. Эгер болуп калса, ал менин агамдын кыл кыякты кантип сактап калгандыгы жөнүндө. Анткени мен кичинекей кезимден анын жанында болуп, бул процессти көз алдыман өткөргөм да. Ошол нерсе күчтүү болот. Сен жеке өзүңө тиешеси болуш керек. Ошол сыяктуу арал жөнүндөгү дагы, ал биз тоонун башынан башталат. Эле Памирден, Вахандан башталган суу барып аралга жетпей калганда, Сырдарья, Амударья, Сырдарья жетет, бирок ал деле азайып кеткен. Ошол мен азыр айткым келбей атат толугу менен. Бул өтө жеке менин өзүмө тиешеси бар темада. Анан ошол Дарьянын өлүмү тууралуу да, мындайча айтканда деп коер элем. Ушу эң акыркы суроом болсун. Азыр кыргыз фильм жөнүндө да айтып кеттиңиз го. Ошол жактан акыркы жылдары байкасак, биздин ошо Маданият министрлиги биздин режиссерлорго кандайдыр бир каражаттарды мамлекет бөлүп берип жатат. Деги эле азыркы учурдагы даректүү тасманын, деги эле кино коомчулугунун абалы кандай Кыргызстанда? Мага айтыш кыйын, анткени өткөндө айттым го, дубль десе ал эмне дегендейчи. Мен жакшы көп нерсени билбейм. Анын үстүнө көркөм кино жагын дагы жакшы түшүнө бербейм. Бирок көркөм кино тартып аткан, даректүү тартып аткандар менен, мисалы, Атайын издеп барып Парижде, Германиядагы Танарым Кубаттын фильмдерин көргөм. Дайыма көз салып турабыз да бири бирибизге, ким эмне кылып атат, кандай жакшы нерселер болуп атат. Жана кара, кызыл, сары чыкты, азыр Шанхайда ага сүйүнүп атабыз дегенде. Эрке Жумакбатованын дагы азыр Курак деген фильми Бусанда жакшы бир сыйлык алды окшопту. Ошол сыяктуу эми азыр биздин же экономикабыз өсүп атат, же Кытай көп акча берип атат, билбейм.
Анын жагын билбейт экенмин, бирок киного акча бөлүү көбөйтүү маселеси коюлуп атат. Анткени кино аркылуу биз өзүбүздүн маданиятыбызды дагы өнүктүрүп, кыргыз киносу деген эми башкача да бүгүнкү күндө дагы. Анан ошол аркылуу биз дүйнөлүк да деңгээлге көрүнүп атабыз да. А бирок бул бизнес дагы да. Бул копродукция аркылуу эгерде ошол системаны туура койсо, чет өлкөдөн акчаны тартса болот. Балким ошолга байланыштуу ушул шыгып шарттарын оңдоп атышкандыр. Бирок мен укканым боюнча документаристикага биринчи жолу акча бөлүнүп атат ушул күндөрүчү. Өтө мен толкунданып атам ага, анткени ага чейин айттым го, документаристикага койгулачы, биз деген серьезный нерселер менен жүргөн кишилербиз дегендей. Ошол сыяктуу мен ошо документаристикага атайын көңүл бурулуп атканын байкап атам. Толук метражканы деп түшүнүп атам да менчи, анткени кыска метраждын жарасы жеңилирээк го, ал деле керек, бирок сериалдарга көңүл бурулуп келди буга чейин. Эми сериалдар ал жогорку бир кандайдыр бир чоң өнөр деп саналбайт. Бирок ал дагы кызыктуу, мисалы элди агартуу же болбосо маданиятты таанытуу ошол жакта керектүү болушу мүмкүн, бирок ал телевидение анан интернеттин доорунда кызыктуу. А бирок эгерде биз кинону көркөм өнөр деп эсептесек, анда бул көркөм фильм жана көркөм даректүү толук метраждуу фильмдер аркылуу биз чоң фестивалдарга чыга алабыз. Ошол жакта көрсөтүлөт, чоң фестивалдарда. Берлинале, Кан, Локарно, Торонто, Санданс, Бусан көз өткөн жерлерге биз чыгышыбыз керек деп ойлойм. Ошол. Эң акыркы суроом болсун, жанагы ошол жазындагы кара тегинден кат Ала тоодо көрсөтүлдү окшойт. Мен бара албай калып, бирок издеп таппай койдум да кайсы жактан көрсө болот деп. Ушу биздин көрүүчүлөрүбүз сиздин тасмаларды каяктан таап көрсө болот, же азырынча баары жабыкпы? Биздики продюсерлерге жараша да, продюсерлер уруксат бермейинче ошентип эле, анткени ар кайсы жактагылар сураганда алар интернетте турса албайт да. Мисалы менин азыркы жанагы Жигиттин гүлү кайдасымды Токиого чакырып атышат документалдык фильм фестивалга. Эгер ал интернетте турган болсо аны чыгарбайт да. Ошол сыяктуу чектөөлөр бар. Тилекке каршы Кыргызстанда мен улуттук премьерасын бирөө уюштуруп берсе өткөрөт элем. Ошондо дагы элде көрүүгө мүмкүнчүлүк бар андай жол мененчи. Жөн эле мындай немеге чыгып калбайт да. Бирок мен азыр сүйлөшүү жүргүзүп атам. Кара тегинден катты интернетке коюш керек. Уже каалаган кишилер каалагандай көргүдөй болуш керек. 10 жашка чыктыбы? 10 жыл болду. 24 9 болуптур. 9 жыл, 7 жыл, 10 жыл болуп чыкканына. Чоң рахмат жаңы эже келип бергениңизге. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто режиссер айым, уникалдуу даректүү тасмалардын автору, жаратуучусу Жаңыл Жусупжан болду. Сизге дагы бир жолу ыраазычылык келип бергениңизге. Буюрса кара тегинден кат YouTubeга же ачык чыгып калса, биз дагы эсимдеги сөзсүз бөлүшүп коебуз. Урматтуу көрүүчүлөр, эмки подкастта жолугушканча саламатта туруңуздар. Рахмат, жакшы туруңуздар. Рахмат.